Саламатсыздар урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышыбыз чындыгында өтө өзгөчө болот. Себеби сиздер үчүн өтө жакшы жаңылыкты даярдап койдук. Могул жакта көрсөңүздөр болот. Артымда турган Фрунзе деген чайхана. Бул өтө чоң, туугандар. Чындыгында Москва шаарында номер 1 десек деле болот. Нурсултан байке жанымда турат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Жакшы ачылып алдыңыздарбы? Ооба, буюрса. Ассаламу алейкум мекендештер. Барыңыздарды Фрунзе чайхана ресторан атынан ысык салам айтабыз. Барыңыздарга эки дүйнө бактылык болсун. Туугандар, бул чайхананы мактай берсең деле негизи жетпейт. Просто көрүшүңүздөр керек, келишиңиздер керек экен да. Анан азыр сиздерге толук информацияны көрсөтө кетебиз. Ооба. Вывесканы көрдүңүздөр, бул торговый центрдин целый эле торговый центрди сатып алгандай болуп калат экен. Буга обязательно өзүңүздүн мекендештерди колдоо максатында бирден лайкты басыңыздар, тууган уруктарга жөнөтүштү унутпаңыздар достор. Себеби бул чайхананы азыр ичини көрсөңүздөр вообще шок болосуздар. Анда эмесе сиздерге парковка бизде жаңылыктар көп. Бизде мынакей ачык асманда деп туруп верандада ачтык. Каалоочулар ушул жакта балдарын детский площадкага коюп коюшуп, кээинен эс алышып, ойношуп, тамак жеп отуруп чер жазса болот. Андан кийинкиси бизде парковка уже кенен болуп калды буюрса. Мурун бекер кезинде машина батпайт эле. Азыр платный кылып коюшту, бирок биз ар бир коногубузга 500 рубльдан өйдө отурган конокторубузга биринчи саатын төлөп бергенге белек кылдык. Ошону төлөп беребиз, подарок болот да, ооба. Азыр 200-300 машинага чейин бул жака кенен батат, ооба. Кенен биздин таксист байкелер келсеңиздер болот экен. Биринчи сааты бекер, бир саатта 500дан ашык. Ооба, 500 рубльдан өйдө отургандарга биз биринчи саатын төлөп беребиз. Негизи башка жактарда деле отурасыздар, андан деле көп 700га отурат да бир адамчы азыр. Ооба да. Бирок тамактары деле негизи арзан баада экен, Азыр менюларында тааныштыра кетебиз. Мынакей парковканы байкасаңыздар болот. Бүт ушул жакта кенен ушул шлагбаумдан кире бересиздер. Кирип туруп эле машинаны коюп, сразу кирсеңиздер экинчи этажга, торговый центр Global City'nin экинчи этажында биздин чайхана, ресторан жайгашкан. Мынакей урматтуу достор, дагы бир жолу мактанып коюн, кыргыздар мактанбаса болбойт. Бул фикс прайстерди көрдүңөр, Яндекстер көрдүңөр. Ала өтө кичинекей да. Тиги Кыргызстандыкны көрдүңөр да, Фрунзеничи. Кыргызстандын картасы да түшүрүлгөн достор. Кыргызстандын картасы бул биздин сыймыгыбыз. Новый уровень десе болот достор. Bunun новый уровень десе болот. Бул жерде караокелери да бар, анда ичине кирейли. Ооба, бул вывесканын размерлери 14 метр, туурасы 7 метр. Ошо. Эң чоң вывескалардын бирине кирет буюрса. Сиздер целый торговый центр сатып алган окшойсуздар деп ойлоп калдым мен келгендечи. Буюрса. Буюрса ошол деңгээлге дагы жетиңиздер. Иншалла. Азыр ичине кирип көрсөтөбүз бардыгын. Бул жер өзүнчө башка тема, чындыгында. Кирсеңиздер азыр көрөсүздөр. Бул жака кирдиңиздер. Биринчи этажда балдарды ойнотуп, калтырып койсо болот да, экинчи этажга кирип, чер жазса болот. Мынакей урматтуу достор, балдарыңыздар жыргап ойнойт. Аласаңыздар, өзүңүздөр жыргап ойносоңуздар болот. Оң караңыздарчы, өтө сонун. Бул жактан киребиз, эскалатор. Игровой автоматтар. Вообще шикарно. Бул игровой зал боюнча бир нерсени дайылдап айтып коеюн. Ар бир четверг күнү акция болот. Любой автомат 30 эле рубль. 30 рубль. Балдарыңыздарды алып келип киргизип коесуздар, жыргашып, чер жазып ойношот. Совершенно секретный нерсени айтты достор. Көрдүңөр да. Секретный промокод. Секретный промокод. Анан аке биздин ресторан чайхана Фрунзе. Чайхана Фрунзе көрдүңүздөр. Бул жакты бир көрсөтпөй, высотадан көрсөңүздөр урматтуу мекендештер. Өтө сонун. Балдарыңыздарды кеңири кой берип койсоңуздар, жанагы промокодду айтсаңыздар, бекер да почти. 30 рубльге өзү жвачкада келбейт азыр. Дамир мырза, биз келгенде эле ар бир конокко Кудай буйрса, борсок менен чайды белекке берип атабыз. Бул кыргыздын када салты, наркы, биз конокторду ушинтип тосуп алабыз деген бир жакшы бир аңызыбыз да. Өтө сонун. Кана алыңыздар. Бисмилла деп туруп, борсокто алып, жейбиз да. Ооба, бисмилла. Өтө сонун. Анан бул жакта биздин Фрунзе чайханасы карта. Бул символикалар түшүргөн өтө сонун. Анан дагы бир мактанып кете турган нерсебиз намазхана бар. Ар бир азыр намаз окуп атыр. Намазханабызга ушундай намаз окуп келип, бул жакта детский комнатабыз дагы бар, намазханабыз дагы бар. Бүт шарттар каралган.
туугандар, намаз окуй тургандар келип туруп эле намаз окусаңыздар болот экен. Жаш балдарыңыздар болсо, свежий воздухта деле ойносоңуздар болот. Же ичинде деле. Ичинде да детский комнатабыз бар, ооба. Ошол жерди бир көрсөтүп Бир көрсөтүп коелу. Азыр Бир аз балдар ойноп чачып жүрүптүр эми. Мынакей. Мультиктерди көрүп, бул жакта балдарыңыздар ойной беришет. Телевизор дагы бар экен. Детский игровой зеленая зона. Өтө бардык условиялар каралган. Каласа тиякта ойнойт, каласа сыртта ойнойт. Өтө сонун. Ооба. Ата-энелер отуруп, өз-өзүнчө кабинкалар бар. Отуруп, ушундай чер жазганга Өздөрү отуруп алып, ушакташа берсеңиздер болот экен, кеңири. Ошентсе болот. Баладан беспокойство, мына ойлонбосо болот. Ойлонбойсо болот, ооба. Бул жакта бар. Барыбыз бул, ооба. Кыргызстандык суусундуктардын бардыгы бар. Десерттер бар, лимонаддын түрү, коктейлдердин түрү бар. Мынакей, суулардын бардык Кыргызстандын натуральный суусундуктары бар экен, Алайкыл компаниянын, Шора компанияларынын баары бар. Анда эмесе мына ичини көрсөңүздөр болот, урматтуу мекендештер. Ичин көрүңүздөр, биз ушу бүт болгон сүйүүбүздүн баарын ушул жака киргиздик. Анткени жүрөктөн жүрөккө жетет дейт го. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей, мынакей. Жүрөктөн жасалды. Бардыгы ушул келип, кыргыздар баарыбыз эле иштеген келгенбиз. Иштеген билгендер эс алганда билиш керек. Ооба. Андан эң жакшы жери дагы бул жер открытый кухня сыяктуу эле экен, мынакей. Ооба, бизде открытый кухня, тамак, ооба. Ушул жерден тамагыңыздарды өзүңүздөр көрсөңүздөр болот экен. Бул жакта кабинкалар бар экен, бул жакта биздин мекендештер уже эс алып отурушат, чайды ичишип атат, эс алгандар эс алышты билет, негизи. Бирок көп жерде ушул жерде видеону сохранить этип коюңуздар, себеби бул жерде мен да биринчи жолу көрүп атам. Номер 1 десем деле болот экен. Өтө заманбап нерселер менен жасалыптыр, интерьер өзүнчө отдельный бир тема экен. Азыр бул жерде жана туулган күндөрдү өткөрсө болот экен, Туулган күндөрдү өткөрсө болот, тойлорду өткөрсө болот, Куран окутуулар, бүт баарын өткөрсө болот. Ошолордун баарын ушул жерде өткөрсө болот экен. Туулган күн боюнча жана мишка боюнча. Мишкаларыңыздар бар экенби, мынтип билип атам. Туулган күндөргө биз туулган күн ээлерине келгендерге, конокторубуздарга өзүбүздүн 2 метр мишкабыз бар. Ошо менен куттуктоо бекер. Бекер. Подарок. Кимдин туулган күнү болсо, ушул жерге келип өткөрсөңүздөр, мишкалар менен өтө туулган күндүн көркүн ачат экен. Сонун болот. Ал кичинекей эле балдардын эмес, чоң улуулардын дагы күлкүсүн келтирет да, мындай жылмаюу баары. Мишкалар өзгөчө бийлеп коет экен. Аны азыр мен сиздерге коюп берем. Атайын ушундай, мынакей 5 стол 6 адамдан 8 адамга чейин батат. Отдельно ушинтип бөлүп койгонбуз зоналарга. Отуруп, бири-бирине мешать бербей, жакшы неме кылышат. Бул жака 15 адамга чейин отурса болот. Бул дагы отдельный. Муну биз боз үй сыяктуу кылып окшоштурганбыз, юрта деп коебуз. Ошолор юрта деп ушул бар отдел. Чоң-чоң сыйлуу, урматтуу коноктор тосконго жакшы. Сыйлуу конокторду ушул жерде тоскоңуздар чындыгында уялбайт экенсиздер. Ооба. Сонун атмосфера. Көрдүңүздөр, керек болсо жабып аласыздар, нада бул жерди ачып аласыздар, өзүңүздөрдүн каалооңуздар болот. Всё, сейчас, да, все работает, просто столов нету. Сейчас стол сделаем. А вы... Сейчас он откроет. Нурислам, открой. Проходите, пожалуйста. Нет, отсюда проведи. Уже где-то столда. Чака киришет, да? Достор, көрдүңүздөр, ачылып эле келе уже караокелери бар дедик го. Көрдүңүздөр да уже заказ толук. Дамир мырза, бул ооба, чайхана, ресторан болуп тамак ичсе, жанындагы помещениени алдык. Ал жакта ыр сүйүүчүлөр, ырдагандар, таланттуулар келип, ырдашып, чер жазып, отуруп кетсе болот. Өтө сонун туугандар. Заранее алып коюңуздар. Чындыгында заранее чалыш керек, экранда номер. Экрандап койсо болот. Ушул Москабардан чыккандан кийин уже биткоин болот. Желательно заранее чалыңыздар дагы бронировать этсе болот, Ооба, бронировать этип, бир аз эми кемчилик, Алла гана кемчиликсиз. Бизде кемчиликтер бар экен. Башында ачылгандан бери бир аз обслуживаниядан, тамактардан кичине кемчиликтер кетти. Чындыгындачы, анткени ошонтип үйрөнүп эткенбиз да, биз биринчи жолу ушу чайхананы ачтык. Акырындан үйрөнүп атабыз. Бирок ошо кыргыз элим жаңы колдоп, болгон нерсени айтып, мизиңе жакпаган болсо, ошону айтыш керек да. Айтып, анан экинчи шанс бериш керек. Ошондой эле биз оңдоп кеткенге даярбыз да, Кудай буйруса. Мынакей урматтуу мекендештер, ушундай байкелерибизди ушинтип биз өзүбүз колдоп эле, хотя бы өзүбүз жолу обед чай ичип кетсек да, ошол деле өтө чоң колдоо.
надо будет алыста болсоңуз, сиз Кыргызстанда болсоңуз, бизди колдош үчүн бир лайк басып досуңузга жөнөтүп койсоңуз, ар бир адамдын бул жакта өзүнүн туугандары бар. Туугандары бар бардыгын. Өтө сонун ушундай чайханага келип, чай ичип, өзүбүздүкүлөрдү колдогон бул жакшы. Биздин байкелер өнүксө, Кыргызстан точно өнүгөт. Иншалла. Себеби өзүңүздөр көрдүңүздөр, парламент этнос тилинде жасалган. Москва шаарында бул анча-мынчасы кое албайт да, Кыргызстан картасын чоң кылып. Аракет кылдык ошо. Анткени баарыбыздын түпкүр ойлорубуз Кыргызстанга баруу да, мисалы үчүнчү. Ушул жерде Кыргызстандын бир нотасын сезип, отуруп чек жазып кеткенге. Бул жага чындыгында Кыргызстанга келгенде эле болот экенсиң. Вот Кыргызстандын картасын көргөндө уже жүрөк патриоттук сезимдер ойгонот экенбиз да. Менюларда дагы ошо чагылдырган. Менюлар тууралуу анда менюларды көрсөтөт эле. Менюларды карасаңыз, ичинде жөн эле тамактардын сүрөтү эмес, бул жакта мондай сүрөттөр бар, көрдүңүздөрбү? Фрунзедеги баягы сонун күндөр, мисалы үчүнчү. Мондай салаттар, кожомкул атабыз, мынакей көрдүңүздөрбү? Ушундай кылып аракет кылып, буга дагы бүт баарын мондай билесиздерби, телефон жокто, таксофондорго кирип алып сүйлөшчү элек го. Монета салып. Ошондойларды көрүп, мындай бuyakta билбегендерге историялар жазып койгонбуз да мынакта. Мындай кылып туруп, көрдүңүздөрбү, бүт ушундай кылып жазып. Чындыгында бул өтө чын. Бул жака кыргыздардан башка орустар келет, башка улуттар келет да. Кыргызстанды танытуу максатында ушул чайхана ачылыптыр негизи. Андай патриоттук сезим менен ачылыптыр. Мынакей бүт баары бар экен туугандар. Манастын сүрөтү да турат могул жерде. Кожомкулдун. Кожомкулдун сүрөтү бар. Бишкек шаарындагы. Бишкек мурда Фрунзе эле. Биринчи борборда. Биринчи борбор. Эми ошо кыргыздарга дагы ылайыктуу болсун, орустарга дагы ылайыктуу болсун деп Фрунзе деп ачтык да. Өтө сонун. Мынакей урматтуу мекендештер. Бааларын көрүп коелучу. Ооба, пиццалар бар, бизде турецкий, восточный кухня. Пиццалар бар, бургерлер бар, лагман, манты, плов, турецкий тамактардан Адана кебаб, бүт тамактар бар буюрса. Дагы көбөйтүп, Кудай буйрса жакын арада роллдорду да кошолуп атабыз буюрса. Мынакей урматтуу мекендештер, ценалар бардык жердегидей эле, даже арзан десең болот экен мынакей пловтор. Ата 450ден эле, башка жакта бул жерде 395ден экен, Мынакей арзан, чөнтөккө жарашыктуу. Орто баада, средний баа. Ооба, средний баа. Өтө арзан дагы эмес, өтө кымбат дагы эмес. Средний баа. Эми азыр продуктлардын деле баасы арзан эмес, мисалы үчүнчү. Эттер кымбаттады аябай. Бирок ошону эми биз ыңгайлуу кылып эле кылганга аракет кылдык буюрса. Өтө сонун. Туугандар, бүгүн болсо ушул жерде ушундай туулган күндөрдү да өткөрсөңүздөр болот экен. Азыр болсо мишкалар чыгат, надувной. Ошолор менен азыр келген мыймандарды биз куттуктайбыз өзүбүздүн колубуз менен. Мынакей азыр ровно 7 жашка толуптур. Кичинекей кыз экен. Анын уже шамдары даяр. Ысык болуп атат. Мынакей достор, азыр мишка чыгат. Мынакей. Мишка кабыл кетти. Туулган күн менен. Туулган күнүм менен. Туулган күнүм менен. Birthday to you. Happy birthday to you. Туулган күнүң менен. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Мынакей урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Өтө сонун атмосферада сиздердин туулган күнүңүздөрдү, жаш кыздарыңыздарды, жаш балдарыңыздардын баарын ушинтип көрпө кылып чайхана Фрунзе сиздерди күтүп алат. Бунун баары негизи бесплатно. Ушул чайхана Фрунзенин атынан. Мынакей. Могул кичинекей Карелеванын туулган күнү экен бүгүн. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бүгүн ушул кызыңыздардын туулган күнүбү? 7-ге толдубу? 7-ге толду ушул. Фрунзе ресторанына кандай обслуживание кылдык? Жакшы. Ойдогудайбы? Баары бат келди. Тамактары кандай экен? Сиздер уже шашлыктарын жеген окшойсуздар эми? Асарте. Асарте.
Жакшы тамактар. Фрунзе рестораны өтө сонун. Биз дайыма келебиз. Тамактары даамдуу, аябай сонун. Биз постоянно келебиз. Обслуживание 5. Рахмат чоң. Бүгүн мол кызыңыздардын туулган күнү. Ооба. Раяна кызыбыздын Салам туулган бербай. күнү. Камераны карап. Салам. О, жакшы. Салам. Багырыңызда тактыр, багырыңызда. Ана, Мамочка милая, мама моя, как хорошо то есть у меня. Ай, молодец. Туулган күнүндө сонун ыргыда берди. Сиздер үчүн бирден лайк койбосоңуздар болбойт буга. Макул, рахмат сиздерге. Туулган күнүңүздөр жакшы өтсүн. Көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер, сиздер үчүн отдельный бир ырда берди. Лайк только. Урматтуу туугандар, уже бул 3-чү поздравление деп атат, себеби баары ушул жерде туулган күн өткөрүп атат экен. Жалаң жаш балдардын, карагыла, 1 жашка толуптур Арслан деген бир кичинекей бала. Карагыла, торттору да өзү сонун. Бул заряд алды азыр. Чарчады. Батареясы отурду. Урматтуу мекендештер, азыр болсо 3-чү туулган күндүн ээсин куттуктап атабыз. Мен да өзүм өз колум менен куттуктап келейин. Азыр музыка даяр болсун. Готовы? Я. Мынакей туугандар, өтө сонун атмосфера, высший уровень. Бүгүн мол красавчиктин туулган күнү экен. 1 жашка толуптур, а? О, 1 жашка. Ана кел. Уф деп коеюн. Иле. 1. Ай, красавчик. Мынакей урматтуу достор, атмосфера Фрунзе чайканасында өтө сонун болуп атат. Ушундай көңүлдүү мишкалар сонун болот. Сиздерди куттуктайт экен. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бүгүнкү туулган күн кандай өтүп атат? Өтө жакшы өтүп атат. Фрунзе чайканасынан Аябай жакты Фрунзе. обслуживаниялар кандай экен? Жакшы 5. 5 деген баарына 5. Тамактарын жедиңиздер окшойт уже. Кандай экен тамактар? Өтө сонун. Келгиле, советуйт этем баарыңарга. Балаңыздын туулган күнүнө Фрунзеде өткөрүп атасыз. Ооба. Өзү Москвада болсо да, бирок Бишкек шаарында өткөргөндөй эле болот. Ооба, өзүбүздүн шаарыбызда өткөргөндөй эле. Мынакей Фрунзе шаарын. Балам, Туулган күнүң менен. Ай, 5 таштап кой. Арез. Макул, туулган күнүңүздөр. Рахмат. Ийгилик. Өтө сонун туугандар, ушундай сиздер да жагымдуу ушундай өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды болобу же тууган уруктар менен келип, кимдин туулган күнү боло турган болсо, ушул жерде бесплатный мишкалар менен келип, ушундай атмосферада болсоңуздар болот. Айымдар жана мырзалар, бул Фрунзе чайканасы жөн гана чайкана менен эле чектелбей, корпоратив болобу, ыр сүйүүчүлөрү, караоке сүйүүчүлөрү үчүн дагы бир отдельный бир кабинкалары бар. Ал жерде ырдасаңыздар болот. Жана азыр мен айта кетчү нерсе, бизнес ланчы бар. Биздин таксист байкелерге өтө жагат бул. Болгону 390 рубльге келип, турсаңыздарды тойгозуп кетсеңиздер болот. Бул понедельниктен пятницага чейин болот, 12ден кечки 4кө чейин болот. Келип 390 рубльге келип эле курсаңыздарды тойгозуп кетсеңиздер болот. Парковкалар өтө кенен, 500-400 машина батат. Биринчи саатыны бесплатный кылып берет. 1 саатта келесиздер дагы чайды ичип, кайра ишке чыга бересиздер. Анда биз караокесине көрсөтө кетейин. Бул жакта Фрунзе ланч деген. Уже бул деле ошонун жанында эле караоке сүйүүчүлөр, туулган күн болобу, ырдайм дегендер, депрессия болгондор келип ырдап кетсеңиздер болот. Достор менен келесиздерби, кимдер менен келсеңиздер дагы ушул жерге келсеңиздер болот. Бул жака киргенде бул жагы бар. Өзүңүздөргө жаккан коктейлдерди заказ этсеңиздер болот. Жана бул жака киргенде уже бул жер караоке. Караокеси жакын арада пока ачыла элек, бирок эртең бүрсүгүн уже ачылат. Бүгүн азыр уже ачылып эле келе. Уже коноктор бар экен, бул жерде эс алышып атат. Бул местные жители деп коебу, свои деп коет. Уже эс алып атат экен, бирок столдорду жакында коюшуп, көрдүңүздөр өзүңүздөр, телевизорлордон ушул жерден ырлар чыгып турат. Микрофондор жана бардык диджейлер өтө сонун, ырдасаң деле өзүңдүн голосуң тааныбай каласың. Артист болуп кетесиң. Мынакей көрсөңүздөр болот. Болгону бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6 места бар экен. Жана ал жакта эс алсаңыздар болот экен.
Добрый вечер, уважаемые. Как вы? Как ваши дела? Супер. Божественная кухня. Круто. Супер, отличный звук. Мы, оказывается, здесь еще не открылась, но вы, оказывается, уже, да, здесь? Да. Ну, как, нравится вам? Великолепно. Можно, да, сюда присесть? Можно, конечно. Можно. Ну, как, вкусно вам? Очень Нравится? вкусно. Вообще, вот это вот кафе уже давно тут работает, да, ну, ресторан. И мы всегда сюда ходим, мы живем здесь недалеко, и нам очень вкусно, и нам очень нравится. Молодцы, ребята, только держите марку, ладно? Ну, Марку, все. вот, на высоте. Обслуживание как Да, вам? Отличная. супер. Высший уровень. Да, и вкусно, Очень кстати, очень все И вкусно. недорого, да? Нет. Все, спасибо вам за отзыв. Спасибо большое. Вам спасибо, очень вкусно и очень отличный караоке. Мынакей урматтуу достор, мындан ашык отзывдын кереги жок. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, местный жителдер иши ачылып эле уже эс алышып атат экен. Азыр караокени ушулар ырдаган жерлерден да бир аз коюп коем. Лайктан басып бир көрүп койсоңуздар деле болот. Официального открытия. В скором времени, мы надеемся, очень-очень скоро будет официальное открытие. Мы вас приглашаем. Большое спасибо. Вы сегодня наши первые гости, правда, да? Такие очень, спасибо, такие лучезарные, такие светлые, такие, энергия от вас прям очень классная. Мы очень рады, что наши первые гости, вот, вы стали именно вы, да, и она, вообще я зашла, так наполнилась просто очень, даже хотя у нас еще столов тут нет, А это не страшно. Человек, который любит музыку, ему не важен стол, ему нужна музыка, звук, здесь это есть в полной мере. Приходите, ребята, петь. Хочу познакомить вас еще с основателем караоке Lounge. Это наш Нурислам. Работал над всем он. Здесь все сотворил он. По моим стопам пошел. Жана урматтуу достор, жана айтып кеткендей элечи, ушул аппараттар канча акча кетти мындай? Прям четко чыгат экен, а? Бул аппараттарга мен 2 миллион 700 000 короттум, плюс только колонкалар үчүн, усилителдер үчүн 2 миллион 700 короттум, калгандары менен 3 миллиондон ашып калды. 3 миллион просто мына микрофон. Голосум чыгыш үчүн. Менин голосум мындай эмес өзү негизичи. Баарын аракет кылдым, чтобы ырдап билген, ырдап билбеген адамдар келип, өзү ырдап, сөздү да айтканда жакшы, именно такие четко чыгыш үчүн аракет кылып, ошонун артынан түштү. Туугандар, бул болсо Москва боюнча, жана 3-орунда турам дедиң, диджейлик боюнча? Жок, мен именно такие авторский бар боюнча, белгиле сонун башкача түтүн чыга турган, от жана турган лимонад коктейлдерди жасап, бул жерде шоу көрсөтөбүз. Бул жерде не только ырдап, бийлеп, танцевать келсеңер болот, бул жерде мастер-класс көрүп келсеңер болот. Ошонун артынан биздер үчүн именно такие келип жакшы, качественный кылып, Москва боюнча биринчи биз үчүн караоке биз ачтык. Ошон үчүн сиздерди күтөбүз. Анда эмесе урматтуу достор, сиздерден только лайк, барыңыздар менен коштошобуз. Өтө сонун болду. Могул эжебиз ачкан, ушул эжеге дагы бир кол чабуулар же лайк. Жөн эле Фрунзе ресторан эмес, жөн эле Фрунзе лаунж эмес, буюрса Фрунзе туроператор болойлук, аяк Кыргызстанга ушул Кыргызстанды биз ушул Россияда таанытып, биздин туризмди дагы көбөйтөлү, буюрса бул Фрунзе деген ат көптөр билсин. И биз үчүн чоң сыймык да бул аябай. Сиз айтып кеткен вывеска астагандай. Вывесканы көрсөм жүрөгүм түшөт. Барыңыздарды чайхана Фрунзеде күтөбүз. Достор, кеч болсо да мен сиздерге айтып коеюн, кайсыл жерде, кайсыл метрода экендигин. Өзүңүздөр көргөндөй эле метро Южнаяда 4-выходтан чыккандай эле торговый развлекательный центрге барасыздар. Мынакей көрүнүп турат, тушуңузда кызыл жазуу менен жазылып турат го. Ошонго барасыздар, ошонун артында эле уже чоң болуп чайхана Фрунзе деп жазылып турат.
ошого көтөрүлөсүздөр дагы ошол жерге барып чай ичсеңиздер да болот. Экранда көрсөтүлгөн номерлер боюнча байланышып, адрестер да экранда бар, чалып байланышып, өзүңүздөргө жакшы столдорду бронировать этип койсоңуздар болот. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, лайктан басып катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.